Так, урматтуу студенттер, саламатсыздарбы? Өткөндө мен силерге мондай тапшырма задания бердим эле. Мында болсо конус менен түз сызыктын же болсо кесиндинин кесилишет. Ошол кесилишинде пайда болгон чекитти тапкыла деп задания берилген да. Эми бул боюнча мен өзүм да бир сыйра түшүндүрө кетейин. Эми конусту эми өзүңөр билесиңер. Ошо кандай көрүнүп атат, ошону мен азыр бир сыйра силерге түшүнүп берейин. Мында болсо конус менен түз сызык бири менен кесилишип атат. Мына биздин азыр тапшырмабыз мына ушундай да. Бирок бизде азыр могу түз сызык конус менен кайсы чекиттен кесилишет. Эгерде бул конус менен кесилише турган болсо, анда сөзсүз түрдө бул эки чекиттен кесилишет бири менен. Ошол кесилишкен чекиттерди табышыбыз керек да. Мына ошондой. Азыр эми ошону мен силерге бир сыйра көрсөтөйүн, кандай жол менен тапсак болот ошону. Мына бизге жана берилген чийме, мына могу эки чийме бар болчу. Биякта фронталдык, анан горизонталдык чийме берилген. Эми болсо биз ушул эки проекциясынын жардамы менен үчүнчү проекциясын таптык да. Бирок бизге дагы эле белгисиз кайсы чекиттен түз сызык менен конус кайсы чекиттерден кесилишет. Анын үчүн биз мындай кылышыбыз керек да. Анын үчүн биз могу А, Б түз сызык аркылуу жардамчы тегиздик жүргүзүшүбүз керек. Ал жардамчы тегиздик сөзсүз түрдө фронталдык тегиздикке перпендикуляр болуш керек. Же болсо биз өткөндө лекциядан өткөндөй фронталдык проекциялоочу тегиздик болуш керек да. Демек, ал тегиздик конусту мына могу сызык боюнча, А, Б түз сызыгы боюнча кесип өтөт да. Бирок ошо аны кандай кесип өтөт? Кесип өткөндүгүн ошо дегенде биз табышыбыз керек. Анын үчүн өзүңөр байкап атсаңар керек, эгерде аны кесип өткөндө конусту эгерде тегиздик менен могу А, Б түз сызыгы менен кесип өтсө, демек ал бир кандайдыр бир аянтты пайда кылат да. Мындай овал түрүндөгү, эллипс түрүндөгү площадь аянтты пайда кылат да. Демек, аны биз табыш керек. Аны табыш үчүн сөзсүз түрдө биз мояктарга могу А, Б түз сызыгы менен могу конустун камтылган жерине чекиттерди коюп чыгышыбыз керек. Анан ошол чекиттерди горизонталдык проекциясын табышыбыз керек. Дегенде ошону табалы. Мисалы үчүн мына мен азыр мояка чекиттерди коем, мына. Так, анан дагы могу жерге коюшум керек. Мейли, мояка да бирди коюп коелук. Тагыраак болсун, мына мындай кылып коелук. Демек, 4 чекит коюлду. Бирок мен азыр ошол чекиттерди белгилешим керек болчу. Мен бирок азыр белгилебей эле коеюн, себеп дегенде белгилегенде көбүрөөк убакыт кетип калчудай болот. Мына мен могу жардамчы түз сызыктар менен азыр сызып алайын. Так, ушул эле экен, негизи. Так, анан ушул түз сызыктар кайсы жактардан кесилишет? Каяктардан кесилишет? Так, ошону азыр табалы. Мына мисалы үчүн азыр мен мына мояктан азыр вертикалдык талалда мына могу жардамчы сызыктар менен сызып көрсөтүп алалы дегенде. Эми бул чекит, мисалы үчүн бул чекиттерди кайдан табабыз? Бирок каякта жатарын азыр дагы эле бизге белгисиз да. Демек,
Биз мисалы үчүн могу чекит ошо конус менен могу конус бул учурда А, Б түз сызыгына дагы тийиштүү, бирок ошол эле конустун эң четки сызыгына да тийиштүү болуп атат да. Демек биз мына могу жерде жатып атат да. Демек ошол чекитти биз мына могу жерден таап атабыз. Мына могу жерден таптык. Демек муну болсо муну карайлык. Эгерде могу, то есть могу чекитти карасак, бул чекит эмне кылып атат? Могу чекитти азыр мындай тапсак болот экен да. Чекит жардамчысы мына дагы чоңойтуп алайын мына. Мындай кылып таптык, мына. Ушул жактан кесилип атат. Демек бизге азыр кандай болуп атат? Могуну азыр белгилейбиз. Маяка белгилелик. Анан мындай белгилелик. Бирок ошону белгиледик, бирок эми моякта көрдүңөр, могу түз сызыктын дагы биякта проекциясын таптык. Демек ошол чекит ошол түз сызыкта жатып атат мына. Көрдүңөр, могу түз сызыкта жатып атпайбы? Демек мына могу жерде эки чекитти таптык да. Эки чекитти таптык. Демек эми могу чекитти таба турган болсок, бул чекит сөзсүз түрдө көрүп атпайсыңар, эң четки чекитинде жатып атат. Демек мына могу жерде жатып атат. Бирок бизге азыр кандай болуп атат? Бизге азыр могу чекитти табыш уже оор болуп калат. Себеп дегенде биз эч кандай түзүктөр менен кесишпейт. Демек биз аны мындай табабыз. Демек үчүнчү проекциясын табабыз анын. Мына бул жерден, бул жерден таптык. Демек ал могу жерден кесилишип атат. Мына кесилип, демек биз эмне болуп атат? Моякта чекиттер жатып атат. Чекиттерди таптык. Демек эмне кылабыз? Азыр анын проекциясын тапканга аракет кылабыз азыр. Так. Мына. Биз могу жерден азыр эмне кылдык? Мына 2 карагыла, мына могу чекит азыр мындайынан келип атат. Проекциясы келди. И могу жерге келди. Көрдүңөр, азыр ошону биз белгилеп коебуз мына могу жерде. Могу жерде эмес. Ал эми ылдыйкы чекит болсо каяктан келип атат? Мына могу жерден келет. Буяктан келди, анан горизонталдык түзүк менен келиптир, анан могу жерден келет. Мына демек биз могу азыр ошол тегиздикти могу А, Б түзүгү аркылуу жүргүзүлгөн жардамчы тегиздиктин фронталдык проекциялоочу тегиздик деп аталат. Ошонун конус менен кесилишкенде кандай аянт менен кесилишкенин таап атабыз. Демек азыр биз ошол аянтты бири менен туташтырышыбыз керек. Аны биз туташтырганда мына могу сызык менен туташтырабыз азыр. Чоңойтуп алалы дегенде. Мына алабыз. Бири менен туташтырып кете беребиз, Мына ушундай аянт менен кесилишет экен. Демек көрдүңөрбү? Азыр ошол тегиздик, түз сызык аркылуу өтүлгөн тегиздик конусту кесип атат. Демек ал ошол кесилип аткан аянттын эң четки чекиттери ошол А, Б түз сызыгынын конус менен кесилишкен чекиттерин дагы таап алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Мына могу жерден кесилишет. И экинчи чекит мына бул жерден кесилишет. Демек көрдүңөрбү? Азыр кандай болду? Азыр биз ошол А, Б түз сызыгынын конус менен кесилишкендеги пайда болгон чекиттин